жамаач ошол жерден башталган. Анан колонна менен көйдө көтөрдүк, анан кирпич менен ортосун толтурдук деш мүмкүн. Көкжар айылындагы бала бакча. Тайып менин башыма түшүп кетсе кандай болот? Баардык терезелер ушинтип мына түз эле терезенин ушу пластиктин үстүнө эле коюлгандай. Усилит этип туруп, кайра садикти кура берсе болот деп. Жердин үстүнө эле фундамент куюп салган да ошондо. Салдырабыз. Мындан башталат. Кайра ылдый чөп, ылдый чөп, ылдый чөп. Кичинекей ичке экен, ондук экен деп атышат. Муну арматураны текшергенде Чынында жаракка кеткен, аны ошондой заключение бериптир. Бул аябай нарушение менен салыныптыр. Биз бере албайбыз ал акчаны деп туруп, кайра 10 миллион сомду тартып кетишти. эгер дабыр эл болгондо таман чыкмак экен да мыжырчы. Ортосуна акырчыкыдын баарын шкаф, ичин цемент менен толтуруп, асманга учкан акча. Момундан чыкмак турбайбы түз а? Мындайынан чыгат. Кыскасы жамап, жаскап, курап, жамаачы байпактай эле кылып туруп, анан самандан өкүртөт тебелеп туруп, үстүнө айыр менен ыргытып жаап койчу. Ошондой кылып бүткөн муну үстү. Бул бала бакча Кочкор районундагы Көкжар айылында курулуп башталган, бирок курулушу туура эмес багытта кетип жаткандан улам токтоп калган. Мына перемичка. Бул терезенин үстүн карасаңар. Терезенин үстүн карагыла, перемичкалар терезенин үстүнө эле коюлуп калган. Ушу мындайча айтканда баягы пластик көтөрүп турган сыяктуудай эле көрүнөт го силерге деле. Анан боларды жаратпай койду да, бул бир кирип мындай кирпич. Анан мына перемичка бар. Эми ичин бөлгөндөр боюнча келсеңиздер. Бул жакта бир кирпич менен бөлүнүп тур. Мынакей. Баягы курулушту түшүнгөндөр, ушул тармакта иштегендер өзүңөр бааңарды бергиле. Андан тышкары дагы кайталайын. Баардык терезелер ушинтип мына түз эле терезенин ушу пластиктин үстүнө эле коюлгандай. Көрдүңүзбү? Тиги жагында карасаңар, композиттер толук бүткөн эмес. Ортосуна акырчыкыдын баарын шкаф, ичин цемент менен толтуруп, мына кирпичтерде связка жок, эч кандай түз эле коюп кете беришкен. Мына бул бетте ошондой связка эч кандай жок. Буруштарды байлаш керек да. Буруштарды байлап, андан кийин ортону толтурат эмеспи? А бул жакты караңыздар. Эми муну азыр айтыш мүмкүн. Жок, биз деген ушуну колонналар менен арматураны фундаменттен чыгарып, анан колонна менен көйдө көтөрдүк, анан кирпич менен ортосун толтурдук деш мүмкүн. Бирок бул стандартка жатабы деген суроо бар да. Муну ошо азыр айтыш мүмкүн. Биз муну колонна менен көтөргөнбүз. Эми түшүнбөйсүңбү депчи. Анан мен эле эмес. Эксперттер Тийиштүү органдардын баардыгы келип, өздөрүнүн тийиштүү заключенияларын берип кеткен мынакей. Фундаменттер трещина бүт. Мына мен жана айтып атканым, ушундай колонналар менен көтөргөн имиш. Мындайча айтканда, ушул цемент менен кирпичтин ортосунда эч кандай байланыш жок. Балким болушу мүмкүн, анча-мынча зым-зумдарчы. Эгер тетиги тайып менин башыма түшүп кетсе кандай болот? Мисалы да эми. Нары кетип калганда цементти. Эми караңыздар, эчтеке болуп кетсе цемент ары карай ооп баратат. Кирпичтинеки бурчундагы кирпичти сүйрөп баратат. Көрдүңүзбү? Эми мынакей, муну көрдүңүздөр. Бул баягы Теңир тоодон 10 миллион бөлүнөт дегенде тийиштүү органдардан келип текшерүү кылышкан экен. Фундаментти ушинтип мына. Биз жакшы эле сурандык да. Байлашкан. Улантышканда, мындайча айткандачы, баягы короону салабыз, таш түптөпчү, анан кийинки жылы төлдү өзүнчө бөлүш керек же торпакты өзүнчө бөлүш керек болгондо таш түптөй коюп улантабыз го мына. Ушул заманда жөгөр буздуруп кайра бөлүшкөн да мына. Бул жерден баштап салдырабыз. мындан башталат. Кайра ылдый чөп, ылдый чөп. Кичинекей ичке экен, ондук экен деп атышат. Муну арматураны текшергенде Текшерген эл айтып атат, бирок текшергенди буларды. Жок, муну чукуп ошол көрүштү да. Ошол сейсмологиялар чукулган ошол. Ошол көрүштү да. Анан эми дагы бир нерсе, дагы бир суроо да. Бул топурак мисалы, мына. Жердин үстүнө эле фундамент куюп салган да ошондо. Жок, цемент бар экен. Кай жеринде? Мен барганда мен көрбөй элемин цемент бар экенин, кана. Болсо текшөө болот эле да. Текшөө болот да. Текшөө болот эле да болсо эми. Бардык жагына тең эле бүт баарына 30 санти, 40 санти, 1 метрге чейин казып туруп анан ылдый карай болот да. Анан эми бул мон деген жок. Анда жент койшкан нөлү бар, аябай кыйганыс деп. Жок, 0 деген тиги менен тең болуптун, мен билбейм. Буянанда баягы курама. Жамаач ошол жерден башталган.
перемичкалар жана айткандай эле. Эми бул акча негизи каяктан келди эми? Качан башталды эле? Эмне болуп башталды эле? Канча каражат кетти? Могу жерден Азыр түз эле карасаңыз. Оператор карасаңыз. Кыскасы жамап, жаскап, курап, жамаачы байпактай эле кылып туруп, Ашар деп коюп атат ана. Документтин баарын ашар деп көрүп атат, бирок кирпичи менен ошо фундаментинин акчалары мамлекеттики да. 3 Мына канча жылкы сойду элек канча эл чыкты дейт го? Мына 3 Эгер дабыр эл болгондо таман чыкмак экен да бул жерчи. Бул кирпичти ушинтип коюш кимдин колунан келет? Алышым ол. Эми баса бир нерсе айтайынбы? Бул ушул имараттын үстү илгери биз залиппе деп койчу элек ашар деп элдин баарын чакырып алып баткактан төгүп алып бир косун союп анан самандан өкүртөт тебелеп туруп үстүн айыр менен ыргытып жаап койчу элек. Ошондой кылып бүткөн мунун үстү. Мына курулуш. Мына ар кайсы жактан чогултулган акча. Асманга учкан акча турат мына. Эми ушуну азыркы аким 7-8 миллион сом кетет экен. Жөн эле ушуну оңдоп түзөп албайсыңарбы? Тигил мурдакы айыл өкмөттүн имаратын болсо кафе кыла же чачтарач кылгыла дейтмиш. Өзүнөн сурап көрөлүчү. Бала бакча курулуп жатып бүтпөй калгандан соң айыл эли чогулуп айыл өкмөттүн бош калган имаратын бала бакча кылалы деп чечишкен. Себеби айылдагы жападан жалгыз бала бакча 50 гана орундуу. Момут эле кичинекей эле жерге мына момут ортосун бөлүп койгонбуз. Күзүндө оптимизация менен мурун 34 эле бала бир группа болчубуз. Оптимизация менен жана бир эле жерге уктап, ойноп, ошол жерге уруксаат берилгенден дагы бир группа ачылып, азыр 50 бала болуп. Бул бала бакча Мээрим Нур Көкжар айылындагы бала бакча 50дөй гана кичинекей чүрпөлөр ушул жерде экен. Андан тышкары 200дөн ашык айылда балдар бала бакчага муктаж болуп турган учуру дейт. Эми оптимизация деп бир жерде эле балдар өзүңүздөр жогоруда көргөндөй бир жерде эле балдар уктап, кайра төшөгүн жийип, ошол жерде ойноп, ошол жерде окуп эле, ошол жерде тарбияланып жаткан кез экен да. Теңир тоодон 10 миллион сом бөлүнүп берилет деп келди. Анан биз сүйүнүп калдык, макул бүт өткөн садибиз раз сентябрда кирип калат экенбиз деп атсак эле Теңир тоо келди дагы көрдү. Бул аварийный экен, буга баланы киргизгенге болбойт, бул аябай нарушение менен салыныптыр. Биз бере албайбыз ал акчаны деп туруп, кайра 10 миллион сомду тартып кетишти. Артка кетип калды, ооба. Анан ал заключениясын чыгарып ушинтип туруп эле кетип калды. Ошону менен ал садибиз бүтпөй токтоп калды. Анан АТР болгондон анан бул здание бош калды да, чоң контор. Бул свежий ремонт, жакшынакай. Баардык условиясы эле бар, эми баягы ичинен суу да чыгат, жанагы санузел эле бир 2-3 бала унитаз, детский унитаз коюп берип эле эмеректерин киргизиш керек болчу. Анан ошону менен биз кайрылып, биздин элдин атынан кайрылуу жасап, Кочкор Ормонхан айыл өкмөтү болуп калды да. Ормонхан айыл өкмөтүнүн депутаттарына кайрылуу кылышып элдер, депутаттар сессияда карашып, анан макул болуп, бул жер ооба ылайыктуу экен, ушул жака көчүп кирсе болот деп туруп, алар токтом чыгарган. 1 миллион 300 миң сом бөлүп берели жанагы чын аяк аны мунусуна. Анан калганын ошо даяр эле экен деп токтом чыгарып беришсе, ошол токтомго да карабай, андан кийин эле эмнегедир эле акимчилик тарабынан берилбейт, бул жак чоң жолдун жээги болуп атат, бул жактан балдарды тебелеп кетет деп, силердин айылыңардан балдар барды, элиңер каршы экен деп чыгышты. Анан биз андан кийин кайра айыл жыйыны кылып, ошо барган балдардан сурадык, эмнеге анттиңер десек, мына бул жерден уйларды сүзүп кетип атат, койлорду сүзүп кетип атат, болбойт дешкенинен бул жерди жабабыз. Бул жерди жол каяктан чыгат? Глухой эле жабабыз. Жол мына могу жердеги, бул жердеги огороддагы ушул контордун неме территориясына тиешелүү экен. Могу трансформатор биякча. Анан муну менчикке чыгарып, бул жерде киши тосуп алган экен, бул болсо мен берем деди. Могу жактан кирип чыга бергиле, ооба. Мен ушул жерден машина кирип чыккыдай, бала кирип чыккыдай жол берем деди. Анда биз биякты глухой тозобуз, бияк жол такыр садикке тиешеси жок болот деп түшүндүрүп айттык. Мондан чыкмак турбайбы, түз деди. Мындайынан чыгат.
болбосо мына могу жерде да жол бар, биягында да жол бар. 3 жеринен жол чыгарса айылдын ичинен болот. Биягын жаап салып эле. Ооба, жаап. Буну өзүбүздүн күчүбүз менен жабабыз деп да айттык. Айыл элдин күчү менен жабалы, акча бөлүп бербейли койгула десек, таза эле бир ошол бир 2-3 бала барган экен эми. Ошол 2-3 бала дагы бирөөлөрдүн тапшырмасы менен барганбы? Айтор таза эле ошого таяп эле бу жерден биз бере албайбыз деп эле туруп алышты. Анан аксакалдар барышты андан кийин. Айыл эли аксакалдар барышты. Аксакалдар мени чакырып чогуу бардык депутаттар менен. Барсак дагы азыркы аким ошентип айтты, бере албайбыз. Аны силер эми тиги садиңер эле бүтүрө бергиле. Ал садик болбойт, талаптарга жооп бербейт деп чыгат. Талаптарга жооп бербейт дегенден кийин бир дагы заключение чыгартышыптыр. Оңдоп түзөөгө болот. Оңдоп түзөөгө 8-9 миллион сом кетет депчи. Эми ушундай оңдоп түзөөгө 8 миллион сом кетет деп атпайбы, ошону оңдотуп түзөтүп ал мындай укрепление кылып, баягы жаракаларды укрепление кылып бүтүрсөңөр болот деп атат да. Биз райондун акимине барып, курулуп жатып токтоп калган бала бакча боюнча айыл өкмөттүн бош имаратын бала бакча кылуу боюнча суроо салдык. Эми бул маселе боюнча именно административный зданияны бала бакча кылыш боюнча ал жерге дагы 10 миллиондун тегерегинде каражат керек болот. Керек. Анан кийин биринчиден ал жер коопсуз чоң стратегический жолдун боюнда болуп атат. Анан кийин кооптуу. Ал жерге дагы, бул жерге дагы каражат талап кылат. Бирок мурун убагында ал жакка заключение чыккан, трещина кетип калды, жаракка кетти. Дегенден кийин кайра заключение берилген, усилить этип туруп, кайра садикти кура берсе болот деп. Эгерде бүгүнкү күндө мына элдик жыйында дагы айтылды, 350 бала бүгүнкү күндө муктаж бала бакчага барганга. Берки куруп аткан садигибиз 100 орундуу, бул где-то 60 орундуу болот экен. Эгерде экөөнтен курган күндө дагы 160 орун менен гана жаап атабыз жанагы муктаждыкты. Анан кийин эми мен каршы эмесмин. Ал жерди садик кылып, мына эми бүгүнкү күндө мына суроолор өткөндө да берилген. Биз бирөө өзүнүн жеке менчик жерин берип туруп жол ачып, биягын жаап коет. Жолду жаап салалы деппи? Маселелер болуп атат. Эми бүгүнкү күндө бериле элек да. Берилген күндө дагы источник жок да. Айыл өкмөттүн бюджети чектелген да. Туурабы? Жасайм деген күндө дагы бар акча керек болот да. Туурабы? Жумуш жүрүп атат. Маселе да ошол мурдакы жана курулуп жатып токтоп калган бала бакчага мисалы мамлекет кирпичин берген экен. Ашар жол менен социалдык колдоодон кирпичин берген деп айтып жатышат да. Андан тышкары мамлекет тарабынан кандай каржылоо болду эле сиздин маалыматыңыз боюнча? Бул кандай каржылоо болгону боюнча мен маалыматым жок экен. Мен ага кызыкканым жок. Мен көбүнчө баягы бүтүрүш максатында канча акча талап кылынат. Ошол боюнча гана мага кызыктар болду. Анан кийин ошол мыйзамдуу курулуш болсун. Мен өзүм барып көрдүм, ошол чынында жаракка кеткен, аны ошондой заключение бериптир. Анан кийин аны бүтүрүш керек болуп атат да бул. Курулуп бүтпөй жатып бүлүнгөн Көкжар айылындагы бала бакча иши боюнча тийиштүү тараптар сөзсүз жооп берүүсү керек. Бул боюнча тийиштүү органдар реакция кылат деп ишенебиз. Ал эми бош имаратты бала бакча кылабы же башка салабы, учур талабы болуп турган бала бакча маселеси чечилүүсү зарыл.